Биз ушул 30 жылдан бери конституцияны канча жолго канча ирет алмаштырып келе жатабыз. Бирок баары бир деле биз ошол акыркы конституцияны мисалы алып көрсөк, мына 2010 жылы биз кабыл алган конституция мындай парламенттик президенттик болгону менен бирок 2 эле жыл иштеди деп айтсам болот да. Анткени калган 8 жылы биз толугу менен мындай супер президентский болуп иштедик. Мындайча айтканда де юре жазылганы менен башка болсо, де факто башка болуп чыкты да. Ошол эле учурда бирок ошол эле учурда жоопкерчиликке келгенде ким жоопкерчиликти алат деген маселе туулуп калып атты да. Бир жагынан карап көрсөк парламент алгыдай эмес, экинчи жагынан ушундай президенттик болгондон кийин президент ала албайт да. Анткени баардыгы жазылган беренелерде жоопкерчилик жок. Мына ушунун алкагында бир топ сөздөр болуп келген, өзүбүз көрүп атканбыз кандай система менен иштеп атканыбызды. Бул мындай адамдын организминдегиндей эле мындай ар бир системанын өз ыгы менен иштеп кете берсе, организмде иштейт дегендей эле ушул сыяктуу эле бул эң негизги биздин конституциябыз толугу менен жоопкерчиликтерден бери, алардын укуктарынан бери толук жазылып чыгыш керек да. Президенттик болсун деп биз президенттик ыйгарым укуктарын алып берип атабыз. Бул 100 толугу менен. Бирок ошол эле учурда баары бир деле парламенттин дагы өз ролу калып атат. Мына эгерде биз эң негизги багытты карап көрсөк, бул биздин өкмөттү кантип куруйт, ошол аткаруучу бийлик кандай болот дегенде, мына аткаруу бийлигинин башында президент туруп атат да. Мурда эгерде аткаруу бийлигинин башында өкмөт башчысы туруп, бардык жоопкерчиликти ошол жооп берип, анан биз жанагындай айтып кеткендей, уже 31-чи премьер-министр алмаштыра турган болсок, бунусуна уже президент өзү башында туруп атат дагы. Мына бардык чечимди, саясий чечимдерди, экономикалык чечимдерди, тышкы саясат чечимдерди, ички саясат чечимдерин дагы толугу менен өзү жоопкерчиликти алат дагы, өзү баарын алып барат да. Баланс болуш үчүн албетте парламентте бир топ укуктар калды. Ошол эле өкмөттү биз сөзсүз түрдө бекитүүдө өзүбүздүн макулдугубузду беребиз же бербейбиз. Бул дагы мындай нормалдуу норма деп айтсак болот. Сотторду тандоо маселесинде дагы бизде укуктар калып атат, жана ошондой эле прокуратура, Нацбанк, ошого дагы бир топ нерселерде биздин дагы толугу менен укуктар калып атат. Мына баланс катары жакшы жагы эл көтөргөн депутаттардын саны да кыскарып атат. Ошол 120дан 90га кыскарып атат. Эл көтөргөн ушул депутаттардын мандатын кайтарып алалы деген маселе коюлду эле, ал дагы норма коюлуп атат. Көп учурлардан бери айтылган жана курултай маселеси дагы мына азыр чечилейин деп турат. Эң негизгиси ушул багыттардын бардыгы айтылган элдин талабынан чыккан талаптар болду. Ар дайым буну эң башына коюп келебиз. Бул дагы толугу менен сакталды деп айта алабыз. Бардык принциптер сакталды деп айтсам болот. Бир топ жанагы ар кандай диний дагы уюмдар келип өзүнүн сунуштарын айтпады беле. Ал жагын деле карап көрсөк, мисалы, ал жактан дагы мындайча айтканда биздин мурдагы 30 жылдан бери келе аткан көп принциптер кайра ошол жерде эле камтылып калды да. Общий заседание чыгарганда бирден бир маңызы ошондо. Анткени ар бир депутат өзүнүн көз карашын айтат, ар бир депутат өзүнүн пикирин айтат деп ойлойт элем да. Негизинен мындай концепциясын биз колдошубуз керек. Бул мындай ар бир мыйзамды жазып атканда концепциясы биринчи окууда өтөт. Ошол сыяктуу эле биз биринчи окууда концепциясын колдош керек. Ал эми экинчи окууда ар кандай өзгөртүүлөргө барышыбыз керек. Толук концепциясы өзгөрүлбөйт, бирок беренелер боюнча, редакциялык кошулуштар боюнча мүмкүн жанагы дагы бир топ киришпей калган нерселерди биз сөзсүз эле киришибиз керек да. Мен мисалы жеке ошол Третейский суд боюнча дагы өзүмдүн сунуштарым бар эле. Мына ошол Третейский суд боюнча дагы сунуштарымды киргизейин деп турам. Айтайын дегеним, экинчи окууда көп мындай сунуштар жана ар кандай пикирлер айтылат. Биз ошолорду талык карап, анан кийин кабыл алышыбыз керек да. Шайлоолорду өткөзүү, президенттин шайлоосун өткөзүү жана жогорку кеңешти өткөзүү мыйзамына өзгөртүү киргизебиз. Ошол жерде 120 депутаттын ордуна 90га түшүрөбүз. Анан биз ичинен өзүбүз талдап ала алабыз. Эки вариант болду. Биринчи варианты, биринчиси биз ошол 35 мандаты бул одномандатный болуп чыксын деп атабыз, 55-и бул партийный деп атабыз да.
Бул биринчи вариант. Экинчи вариант преференция ыкмасы. Мында партияны тандап аласыз дагы, партиядан сырткары ошол ичиндеги кандидаттарды тандап аласыз да. Бул дагы мындайча айтканда эки маселени чечип коет эле. Бул анда-мандатный маселе да чечилип калат эле. Анан жана айткан партиядагы системасы чечилип калат эле да. Мындайча айтканда эки талапты тең биз аткара алат элек. Ошол 90 депутаттын баардыгы ушул преференция ыкма менен келсе, анда ал дагы бир жакшы мындай вариант болуп атат да. Мына ушул экөөнүн ортосунда азыр биз иштеп кандай болбосун дагы жанагы айтылган ар бир округдун, ар бир райондун ушул проблемасын камтый турган система кирип атат. Мурда жөн эле партийный болуп калып эле мына эсиңиздеби, нарында бир контейнерден курулган мектеп негизинде болуп калды. Ошол жерде көрсө депутат чыкпай калыптыр, депутат жок экен. А депутат болгондун жакшы жагы ал өзүнүн регионуна, өзүнүн районуна мындай элдин астында ошол наказдарды аткарып эле көпчүлүк маселе чечилип калат да. Маселе детский сад маселеси, мектеп маселеси, таза суу маселеси, айтор ал ишмердүүлүгүндө сөзсүз түрдө ошолорду кылганга мажбур болот. Мына эгер ошолорду эске алсак, анда биз сөзсүз түрдө мына эки варианттын бирөөсүн кабыл алсак, ал ошону аягына жетет да. Биз толугу менен ушул Кыргызстан боюнча мындай электен өткөн депутаттар келет деп айтат элем да.